Kutmandu geçinizler menen. Kırgız Uluttuk Mamleketlik Teleradyo Kampaniyasının Mars Soldarana dayarlagan Hoş gelingizler programmasına hoş gelingizler. Eğer urursat berseňizler, men bugünkü programmany dagы bir çakan Kırgız eli üçün jagımly jaglyktан başlasam. Menin aldymda durgan insan Kırgızdın menmin degen kodullarının biri. Bugün muna bizge jakşı kabar menен kelip oturat. Talas oblastында болуп өткөн жақындағына бүгін менше бүткөн фестивальда жаңы байгенин ээси. Мындан 3-4 жыл мурда ушул кишинин жанына жанап өтүп кеткен байге бүгүн өз ээсин таап отурат. Жанбек байке, микрофон. Албетте, ошол конкурсту уюштурушуңарга чоң рахмат. Жана катышуучу кодулдарга чоң рахмат. Андан сырткары күмөндөргө да рахмат. Бул конкурска катышкан жок. Анын жоктугунан пайдаланып, мен 1-чи орунга ие болдум. Рахмат. Рахмат, жаныбек байке. Dağın bir canlı. Buyursa 18 Ağustos'tan başlap Finlandiya'nın Torno şahrında ötken juniorlar ortasındaki Grek-Rim güreşinin жеңүүчүсү. Uran ötken жылы dünyanın çempionu olgan bolчу. Ал эми быйыл мына ушул 20 жаштагы бала күмүш медалдын ээси Кыргызстандан. Уранга мен турам. Уран айтчы. Мына ушул Кыргызстандын официалдуу спорт Seni kim birinci gelip kutukladı? Beni atam kutukladı. Andan başka hiç kim kutuktaydı? Oranda biz kutuktayla, Kırgız ele, kalçağılar. Çok bakma. Alemi ben hazır, rejistörün ötünden Yusuf Bey getirip koysanız. Buna uşul kişi Uran'ın baştırıcısı jana atası. Sizge de çok rahmat Yusuf Bey'e. Rahmat. Biz programmamızды адаттагыдайлы баштайбыз. Тагыраак айтканда кош келиңиздер программасы бүгүн дагы өзүнүн амплуасында. Эр жүрөк темир булчуң жигиттер менен Темур, үнү шаңдуу кыздар менен Мырза, ал эми бүгүнкү негизги конок менен Шаршебек Абдыкадыр уулу. Кош келиңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ошентип сиздер менен кайрадан бүгүн биздин кош келиңиздер аттуу программабыздан сиздер менен жолугушуп отурабыз. Биздин программа кош келипсиздер. Бүгүн биздин программанын мейманы жогоруда Мыктыбек айтып кеткендей, Кыргыз эстрадасынын алдыңкы ырчыларынын бири Расул Маматкулов болмокчу. Тосуп алыңыздар. Расул эми алгачкы сөздө эле биздин өзүбүздүн ушу салтка айланып калган бир жакшынакай суроолорубуз болду да. Ушу бизге келген меймандын тарыхы жөнүндө. Өзүң ушу ыр дүйнөсүнө кандайча туш келип калдың? Кандайча ушу ыр дүйнөсүнө келип калдың? Ошо жөнүндө айта кетсең биздин элге. Мен өзү кичинекейимден бери эле ырдайм. Анан ырдаганда дагы өзүм сезбесем керек, бирок бул жерде экзамен деген болот, ырчыларда делечи. Экзаменден аябай жакшы деген баа алдым, анан ойлодум мен деле жакшы ырдасам керек. Алган мугалимдер дагы Кыргызстандын белгилүү дүйнөгө атага чыккан ырчылар болчу. Токтонабы Сейталиев, Болот Мынжылкыев дегендердин алдынан экзаменден өткөн. Аябай жакшы деген баа менен өттүм. Ошон үчүн ырчы болсам керек. Жакшы баа алып эле, анан ушу эл алдына чыгып ырдасам болот экен деп ойлодуң. Кайсы окуу жайын бүттүң элең? Эми ошолордун колунда окудум. Азыр консерватория болуп калды. Биз окуп жүргөн убакта институт искусства деп коет эле. Ошол жерде сольное пение деген отделениеде. Вокальный оркестровый факультет.
Расул, мына жакында эле Ысык көлдө Кадыртүн 97 фестивалына өзүң да барып катыштың, бирок конкурсант эмес, конок катары барып катышып келдиң да. Эмне үчүн конок катары? Эмне үчүн конкурсант катары эмес? Ошол эле фестивалда мисалы үчүн эл оозун алып, элге көрүнүп калган эле ырчылар, Жамиля Муратова, Тойгонбаева жана башка бир топ эле ырчылар конкурсант катары катышты да. А сен эмне үчүн катышкан жоксуң? Эми чынын айтсам, баягы кыргыз элине кайта эле конкурска катышып жүргөн эле болбосо керек. Мен убагында 1989 жылы Кыргызстанды жеңип алгам да, 89 жылы гран-прини алганмын. Анан кайта эле гран-прини ала берсең да уят болот. Расул Маматкулов. Кезегенде эмесе кол күрөштө. Итак, мы начинаем наши соревнования по армрестлингу. Но сперва я хочу сказать, что сегодня мы проводим финальные поединки за звание чемпиона за август месяц. Ну, а 1 сентября, то есть в следующий понедельник, мы будем разыгрывать супер призы для суперфиналистов. И поэтому сейчас, кто смотрит наши финалисты, которые участвовали в наших соревнованиях по армрестлингу, с самого начала нашей передачи, вот их мы и приглашаем на следующий понедельник поучаствовать в нашем супер-шоу и получить супер-призы. Ну, а теперь давайте начнем наше соревнование по армрестлингу. Итак, сегодня встречается друг против друга Халзаров Авазбек. Давайте поприветствуем его. И его соперник Османалиев Курстар. Эти парни сегодня тоже получат приз, денежный приз, небольшой, так сказать, от небольшого тотализатора, который мы провели до этого. Итак, по знаку нашего судьи, сейчас мы узнаем, кто же из них самый сильный на сегодняшний день. Поехали! Схватка закончилась победой Халзарова Авазбека. Поприветствуем его. Спасибо, рахмат, Тимур. Анда эмесе биздин кичинекей караоке па-кыргызский деп атап койдук. Эл ичи өнөркенчи рубрикабызды баштайм. Биринчи Кара Бура районунун Будённый айылынын жашоочусу Меңдалиева Айданы өтүп кеткен 22 август туулган күнү менен куттуктайбыз деп Таята таенеси, таекеси Рүстөм, таежеңеси Жазгүл. Ак Тилек Туророваны бүгүнкү туулган күнү менен атасы Ырыс келди, апасы Шайыр куттуктоо менен бирге чың денсоолук, узун өмүр каалайт. Эки куттуктоого бирик биз Бектемиров Кубатбекти өзүнүн ыры менен чакырып койсок.
керек сизде. Мына ушундай жагымдуу музыкадан кийин, ырдан кийин биз эми Расулгандан ары суроолорубузду узатсак, Расул айтсаң, мына Ысыкөлдөгү Кадыр түн 97 фестивалына жөн эле конок болуп бардым дейсиң. А мына ошондон эле улап эле Талас шаарында дагы Манас атабыздын 1000 жылдыгынын юбилейине арналган бир 2 жылдык да бир чоң фестиваль өтүп атат да, аяктачы. Ал жака эмнеге барбадың? Ал жака да ырчылар кетти да. Эми ал жакта деле мына Кадыр түнгө катышкан конкурсанттардын баардыгы эле ошол жака барышыптыр да. Эми алардын аттарын атабай эле коеюн, бирок мен ойлойм эндиги жылкысы мага аябай жакты. Конкурска бардым. Өзүмдүн агаларым менен конкурсанттар менен учурашып, андай кылып келдим, бирок быйылкысы Кадыр түнгө караганда жакшыраакпы деп айтсам, Кадыр түндө уюштурган жигиттер капа болсо керек, бирок Болот байкебиз аябай жакшы камданган экен да. Тиягынан улак болуп атат, тиягынан жүгүрүш болуп атат. А сен Таласка барып келдиңби? Мен барып анча-мынча кудулдар азыр Жаныбекке келип алып кетпеди. Ошолорго барып мен да кичине балет этип келдим эле. Анын уровень да көрүп келдим, уровень аябай зор. Кудай кааласа эмдиги жылкысы мен ойлойм мындай Кыргызстандын регионунда эмес, Средняя Азиянын регионунда өтөт болуш керек деп ойлойм да. А эмдиги жылы Таласта же Ысыкөлдө өтө турган фестивалга дагы өзүңдү конкурсант катары коесуңбу, же дагы эле конок болуп барасыңбы? Эми мына Кыргызстандын уровеньде болсо, мына конок катары барам. Если мындай Средняя Азия, Казахстан деп коет го, Орто Азиядан ошондой регион, ушундай уровеньде болсо, мен конкурсант катары барышым мүмкүн. А эмне үчүн бул Кыргызстан республиканын деңгээлинде өтсө, сен өзүңдү конок катары алып барасың да, эл аралык болсо анда конкурсант катары барасың сен. Эми дагы бир жолу кайталап кетейин, убагында Кыргызстанды уже алып койгон, анан тем более түшүнүктүү бар. Мына бул жакындан бери ушу өзүң бир группа түзүп турсуң, Алмаз деген. Эмне үчүн Алмаз? Эми Алмаз деген бул атын мен койгон эмес. Бул жигиттер өзү Алмаз деген группа, булар менен көптөн бери иштешем. Кара суу жергесинде, чын айтсам, Кара суу эле жергесинде эмес, булар Өзбекстанда, Казакстанда, Туркменияда белгилүү балдар да. Булар мына Кыргызстанга чыгыш элек балдар. Анан ойногондору мага аябай жагат. Анан менин ырларымы булар токтобой эле ойноп кете беришет да. Анан көптөн бери иштешип жүрөм, балдар аябай жакшы ойношот. Мени дагы жакшы көрсө керек, бирге иштеп атабыз. Кудай буйрса Кыргызстанда группалар болот деп ойлойм. Бардыгы эмне кармап отурган болсо, ошо инструментине жооп бере алышат. А эмне үчүн ушу балдарды Кара суудан алып келдиң? Бул Бишкектен же башка шаарлардан деле мындан кесе группа тапса болот. Кара суудан бери ушу балдарды бияка алып келдиң. Эми чынын айтсам, мына жердегилер, анан теле көрүүчүлөр дагы күлбөсү керек. Бул жигиттер мени көбүнчө концертке эмес, тойго чакырышат эле. Паланчанын той болуп аттыр, келип кетсең, паланча берет экен десе, учуп барып келет эле, бир күндө тойду өткөзүп келет эле, мынан Бол. Рахмат. Расул Маматкулов, Алмаз тобу. Кезек кол күрөштө. Итак, я не слышу бурных аплодисментов, потому что мы проводим сейчас финальные поединки за звание чемпиона за август месяц. Еще раз хочу напомнить всем финалистам, которые участвовали в нашей передаче, что 1 сентября, то есть следующий понедельник, мы вас приглашаем на супер шоу, где будут разыгрываться супер призы, и вы должны их, так сказать, забрать у нас. Итак, следующая пара — это Джумашбек Улу-Айбек и Арзиев Нарынбек. Они представители оба Нарынской области, и вот перед тем, как сесть за этот стол, они решили что-то сказать своим близким, друзьям, знакомым. Так, передам привет всем родным, родителям и друзьям. Скоро увидимся. Сизге сен аркылуу салам жолдойм. Мен болсо биякта жүрөм, менден камсанабыз. Барам буйрса. Итак, я хочу только еще раз вам объявить, что оба они с Нарына и оба учатся на юридическом факультете. Будущие юристы тоже должны быть сильные.
Итак, давайте. Начался поединок. И закончился победой Ардиева Нарымбека. Рахмат. Мен азыр урматтуу телекөрүүчүлөр бир жаңы өзгөрүүгө сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын. Мына ушул кош келиңиздер программасы 3 айдан бери сиздердин назарыңыздарга чыгып келе жатат. Мына ушул 3 айдан бери бизди сиздерге тартуу кылган биздин бир татынакай кыз азыр пультта отурат. Мына ушул кыздын өтүнүчү, талабы боюнча, бул кыздын талабына биз баш ийүүгө албетте милдеттүүбүз. Биздин татынакай сүйүктүү режиссерубуз Асыл Апасованын өтүнүчү боюнча сиздердин назарыңыздарда Расыл Маматкулов Айжамалы менен жана сиздердин кол чабыңыздар. Рахмат. Чоң рахмат. Азыр дагы бизге келип жетти окшойт кезек. Анда эмесе 1-сентябрь күнү мурдагы Ош институту Ош мамлекеттик университетинин болуп аталганына 5 жыл толуптур. Ошого байланыштуу Бакыт Бешимов жетектеген окутуучулар жана студенттердин жаңы окуу жылы жана 5 жылдык юбилеи менен филология факультетинин 2-курс студенткасы Чолпон Адиева куттуктайт. Дагы бир куттуктоо Султанова Назираны диплом алышы менен жолдошу Нурлан куттуктайт. Ошондой эле Базаркоргондук Бакыт жана Манзура уулдуу болушу менен уулуңарга өмүр тилеп, ден соолукта болгула дешет досу Эмил Таалай Кубаныч. Ал эми азыр болсо ошол Алмаз группасынын коштоосунда Мааткалыева Гуля Бек Борбиевдин окуучулук күндөрүм аттуу ыры менен.
Эми сурообуздан нары дагы улантсак да. Мына сенин ушу жакшынакай бир үнүң бар да. Мындай айтсак, баягы оперный үн бар да сендечи. Опералык үн. Эмне үчүн ушу операга келип ырдабайсың? Операга кызыгасың өзүңдеги? Эми чын айтканда, мен окуп жүргөн убакта эстрадада ырдаган жаштар аябай не десем популярный болуп кетишкен да, мен менен эле окуп жүргөн балдар. Анан мен неге эстрадада ырдай албайт экенмин, анан кийин ырдап көрдүм да. Көрсө эстрадада эле болуп атат, классикада эле болуп атат. Бирок агайыма көрүнбөй барат элем да. Анан агайым телевизордон көрүп алып урушкан, экинчи эстрадада ырдабаган депчи. Агайыман дагы деле азыр деле кечирим сурайм. Ага кечирип коюң, эстрадага өтүп кеттим. Бул ырчылардын ортосунда, артисттердин ортосунда сени мындай аскияга, тамашага оңой менен жыгылбайт дейт да, жеңилбейт дейт. Себеби? Ушунчалык эле катуу аскиячылсыңбы? Эми чын айтканда, аския айтканда, муну азыр кыргыздын Мемин деген кудулдар бар го, ошолор менен таймашам, мындай. Үйдө батыр жодо деп коет, жодо жок деп коет го. Тигилер менен сүйлөшүп отурганда сөзгө жыга берем, анда элдердин арасына чыкканда корком. Расул, бул жерде биздин элдердин арасында да бир аз суроо берүүчүлөр бар экен. Анда эмес ошо элдердин суроосуна да бир аз жооп берсең. Чоң рахмат Шаке. Азыр мен суроо берүүчүлөрдү айтып кете турган сөз болуп атат. Расул Маматкуловдун концертине пригласительный билет деп коет, чакыруу билетини ким жакшы суроо берди деп Расул Маматкулов эсептесе, ошого тапшырып коебуз. Анда эмесе суроо. Расул байке, сиз эң биринчи кайсы ырыңыз менен чыктыңыз эле жана сиз эмне үчүн көбүнчө өзбекче ырдайсыз? Чын айтканда мен өзбекче ырдабайм. Мен ырларымдын баягы музыкасы кичине окшошуп кетиши мүмкүн, бирок сөздөрүн угуп көрсөңөр бардыгы эле кыргызча. Чоң рахмат. Бул суроо Мээримдин сурообу болду. Эже өзүңүз тааныштырып кетсеңиз? Мен Касмалиева Соня Балыкчыдан келдим. Расулга бере турган суроо мындай да. Сен үй бүлөң жөнүндө жана үй бүлөң чыгармачылыгыңа кандай жардам берет? Турмуштун ушунчалык кыйынчылыгы болуп атса да, сен ушунчалык чыгып, жаркырап, элге көрүнүп жатасың. Ошондо сенин кандай кыйынчылыктарың бар астыда? Семьяң кандай жардам берет? Ошону сурайын дегем да. Чын айтсам, баягы азыркы мында кыргыздарда макал бар эмеспи? Артистти күйөм дебе, тигини тигим дебе депчи. Мен Кудай кааласа келинчегим ушу мен ырдаганыма жардам берет, өзү деле ушул ырдачу эле, бирок азыр үйдө ырдап калды. Чоң рахмат, бул Сонежин суроо болду. Өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Алмаз Алакенов. Расулга бир суроо берип коет элем. Азыр эстрада, кыргыз эстрадасы өнүгүп кете болуп атат. Кыргыз эстраданын келечеги кандай болот? Ушул жөнүндө айтып берсеңер. Кыргыз эстрадасынын келечегине жооп бериш азыркы заманда кыйын болуп атат да. Мисалы, эстрадада бизде кыргыздарда таланттуу балдар, жигиттер, кыздар аябай көп. Бирок баягы бир жерге барып, мисалы жакында эле мындай эле популярный менен түшүндүрүп кетейин. Айчүрөк Иманалиева деген кызыбыз Америкага барып ырдап келди. Ошол барып келгенине биздин өкмөт жардам бердиби, же мындай частный адамдар жардам бердиби билбейм, бирок чын айтканда ушул жагынан кичине кыргыз эли тартып коюп атабыз да аркага. Если ошондой кичине жардам берүүчүлөр көбүрөөк болсо, кыргыз элинин балдар аябай таланттуу келишет, дүйнөгө чыгышы мүмкүн. Бул Алмаздын суроо болду. Келерки суроо. Расул байке, сиздин эң жакшы көргөн музыкаңыз жана ырыңыз кайсы? Эң жакшы көргөн ырым, мен институтка тапшырып атканда Малдабасановдун обработкасы менен Жайлоодо деген ырды аябай жакшы көрөм. Чоң рахмат. Анда эмесе Расул Маматкуловго кайсы суроо жакса, ошого эртеңки концертиңизге чакыруу билетин тапшырып коюуга уруксат бересиз.
Мага азыр мына кыргыз эстрадасына күйгөн жигит жакты, аты Алмаз. Алмаз. Ошо Алмаз жигит, Алмаз деген жигитке. Анда эмесе Алмаз силерге эртеңден баштап 31-ине чейин өтө турган Расул Маматкулов жана Алмаз группасынын концертине бир чакыруу билети. Дагы бир айтып кете турган нерсе? Анда атайын балыкчы шаарынан келген эжебиз кичинекей баласы менен турат, ошол эле жерде. Чоң рахмат. Анда эженин аты Соня, балыкчы шаарынан. Менде дагы бир өзүмдө бир суроо болуп турат да. Расул аке, сиздин аялыңыз орус кызыбы дейт. Ошол жөнүндө жооп берип койсоңор. Анан дагы бир чакыруу билети жөндөн жөн калбасын. Мен ушул кичинекей өзүбүздүн татынакай кызыбызды эртеңки сиздин боло турган концертиңизге чакырып койсом. Аты Мээрим. Сенин сурооңо чын айтканда мен аялым аркылуу эле популярный болуп кетет ошо. Аялым мындай таза орус эмес, чала. Кыргыз, атасы кыргыз, мамасы орус, мамасын жакшы көрөм. Түшүнүктүү немесе кезек кол күрөштө. Итак, мы подошли к финалу. Как вы уже, если вы смотрите постоянно наши передачи, то вы знаете, что в наших соревнованиях по армрестлингу участвуют и девушки. Поэтому я тоже объявляю девушкам, приходите в следующий понедельник и участвуйте в нашем супер-шоу, где будут разыгрываться супер-призы. Все финалисты нашей передачи «Кошки Лингиздер». Итак, давайте поприветствуем сегодняшних девушек. А сегодня таковыми у нас являются Сулайманова Гульнур и Арзиева Зулайка, представительница города Аша. Она учится в средней школе 76, ну а ее соперница Гульнур, она учится в городе Карабалта, в средней школе номер 3. Итак, давайте, девушки, возьмите за руки и узнайте, кто же из вас сегодня сильный. Кто накачал бицепсы, трицепсы за все лето? Итак, поехали! Победила представительница города Аша Арзиева Зулайка. Зулайка, мы тебе вручаем вот так... Мы вручаем тебе деньги от нашего тотализатора и пригласительный на 1 сентября. Я думаю, ты проучишься и сразу бегом приедешь к нам сюда, где будет разыгрываться суперпризы. Тимур, минуточку. Еще от Расул Маматкула на завтрашний концерт пригласительный билет на 2 персоны. Пожалуйста, возьмите. Итак, наши финалисты за август месяц среди парней. Это Халзаров Авазбек. Пожалуйста, поприветствуем. И Арзиев Нарымбек. Вот эти парни дошли до финала. И сейчас мы узнаем, кто же из них самый сильный за август месяц. Поехали. Итак, болеем. Итак, по знаку нашего судьи я понял, что победил Халзаров Авазбек, и мы ему вручаем тоже небольшие деньги от нашего тотализатора и пригласительный билет на 1 сентября, где будут разыгрываться суперпризы. А также я хочу сказать нашим дорогим телезрителям, кто хочет поучаствовать и узнать, кто же самый сильный, приходите 31 августа в День независимости на площадь, и там мы тоже будем проводить такие соревнования. Ну и в заключение я хочу объявить и сказать, что сегодняшние соревнования вел первый финалист наших соревнований по армрестлингу Джалилов Рустам. И я сейчас объявляю, вот Рустам изъявил желание, он сейчас ставит на кон 100 сомов. Кто хочет выйти сейчас против него, пожалуйста, я считаю до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Есть? Есть? Нету. Итак, готовьтесь. Бар. Есть? Так, быстро.
Бегом, 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 бегом. Так, взялись за руки. Все, взяли за руки, взяли за руки. Взяли за руки. Три, четыре. Поехали. Победил Джалилов Рустам. И поэтому будущим финалистам качайте бицепсы. Рахмат, рахмат, анда эмесе Расул, ушу өзүңдүн тобуңду тааныштырып өтпөйсүңбү? Алмаз тобун. Анда эмесе операторлор гитаристке көрсөтүп койсуңар, гитаристке. Маматжанов Шакиржан. Мой лучший оператор Маматжанов Закиржан. Клавишнигим өзүмүн жакшы көргөн акам Бахрамжан Ибрагимов. Рахмат, Расул, мына Алмаз тобу менен биз таанышып алдык. Сенин чыгармачылыгыңа ийгилик каалайбыз. Мындан ары дагы чыгармачылыгың өнүп өсүп, кыргыз элине өзүңдүн жакшынакай ырларыңды тартуулай элегиң. Бүгүн келип бергениңе чоң рахмат. Биз сени менен коштошмокчубуз. Анда эмесе Расул Маматкулов өзүнүн Жамиля турун сиздерге тартууламакчы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен 1 сентябрга чейин кош айтышмакчыбыз. Ушу аянчылардын бардыгын Расул Маматкулов жана Марк тобу бийге чакырат. Biletçiler. Karagatay gözünden ay Cemil